Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен мен Колубекова Назик. Бүгүнкү репортажды Норуз майрамына арнадык. Барыңыздар билгендей эле 21 март бул Норуз майрамы. Григорьевка айылынын тургундары Норуз майрамын кандай майрамдаганын көрөлү. Саламатсыздарбы, сиздер менен Осмонали Бекзат. Бүгүн Григорьевка айылында 21 март Норуз майрамына карата иш-чара болуп атат. 21 март Норуз майрамына Крейзлер командасы Григорьевка айылында маданият үйүндө даңазалуу майрамга карата чакан концерт өткөзүп атышат. Кошуна айылдан бери конокторду чакырып, бири-биринин ынтымагын бекемдеп атышат. Уюштуруучу, жаштарды алдыга үндөчү Айымбүбү Арзыматова. Биз бүгүн 21 мартта көптөн көп күткөн өзүбүздүн майрамыбызды уюштурдук, концертибизди уюштурдук. Бул концертибизге биз 3 айыл биригип ынтымак концертин койдук. Жана азыркы тапта биз кино коюлуп атабыз. Бир жарым саат, 1 сааттын ичинде буюрса башталып калат. Жаңылыктарды алып келип атабыз деген үмүттөмүн, ишеничтемин. Жана ошондой эле тарых жаратып атабыз деп ойлоймун. Темирковдон бери келип ушул жакта ушундай эмгектенип жүргөн баарына тең ыраазычылык. Жана ошондой эле буюрса бул биздин бизнесибиздин башталышы эле болсун. Анан кийин ошондой видеолорду көрүп, анан айтабыз, эстейбиз, ушинтип эле баштадык эле, кичинекей эле айылдан эле, кичинекей эле ушинтип эле клубдан эле деп ушинтип башта айтабыз буюрса. Жана ошондой эле бул концертте көптөгөн шаңдуу бийлер, ырлар жана элдин башын бириктирген ынтымакка үндөгөн номерлер да болду. Башкача айтканда, жеке эле Норуз майрамына эмес, элдин ынтымагы үчүн дагы максатталган. Крейзлер командасы бул болуп аткан иш-чараны көптөн күтүп, зор эмгек талап кылганын айтышууда. Бүгүн биз маданият үйүндө өткөзүп жаткан иш-чарабызга катышып жатам. Мен ойлойм, эгерде ушуну жакшы өткөрсөк, кийинчерээк мындан дагы жогорураак деңгээлде жакшы жерлерде көрсөтөбүз. Жана ыраазычылык билдире кетейин. Айымбүбү Арзыматова терең ыраазычылык бизге ушундай ишенгенине, бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенине сизге терең таазим, чоң рахмат. 2022 жылы 21 мартта Григорьевка айылында Норузга карата болуп өткөн Крейзлер командасы тарабынан уюштурулган иш-чара болду. Эми бул майрам Каракол шаарында кандай өткөнүн биздин кабарчыбыз Акжол айтып берет. Күн менен түн теңелген күнү бул Норуз майрамы болуп эптелинет. Дал ошол күнү улуттук камагаштар жасалуу жана оюндар өтүп, эл шаңша көтүнүсүндө болот. Ошондой эле бүгүн Каракол шаарынын аянтчасында дагы өзгөчө Норуз майрамы өтүп аткан учуру. Норуз майрамы мусулмандардын жаңы жылы болуп эсептелинет. Бул күндү Кыргызстан жашоочулары улуу майрам катары белгилейт. Ошондой эле шаардын аянтчасында да көптөгөн шоу программалар жана көргөзмөлөр болду. Жергиликтүү маданият үйүнүн кызматкерлери атайын даярдык көрүшкөн. Аябай көңүлдүү, элдин да көңүлү жакшы аябай. Баары жаздын Норуз менен. Норуз тозуп Каракол эли. Сиз да чакырган жакка келгенбиз. Норуз жакшы майрам өтсүн. Элге тынччылык, токчулук болсун. Уруш-талаш болбосун. Баары саманчылыкта болобу. Токчулук, молчулук болсун. Менин кааларым ушул. Иш-чарага атайлап башка айылдын тургундары келишкен. Майрам көптөгөн кооз көргөзмөлөр менен коштолду. Жаз майрамы жалпы элге токчулук алып келсин. Күн да абдан ачык, элдин маанайы да жакшы. Жаз майрамы элге токчулук алып келсин. Жакшылыктын жылы болсун. Жалпы эл журтка тынччылыктын жылы болсун. Уурсуздугун сактасын. Алла таалам ушул эл жерибизге ар дайым тынчтык берсин. Дал ошондой майрамдын көркү болгон сүмөлүк да жасалган. Сүмөлүккө деген удай кошулат, жаңгак кошулат. Бул түшкү 11ден баштап түнкү 12-ге чейин, 1-ге чейин кайнатылды өзүбүздүн колубузда. 100 сомдон эжекелер. Канчадан болот? Карамамызда. 21 мартта күн менен түн теңелет. Ноорузда жаңы кийимдер кийилип, жакшы калуу тилектер айтылат. Айлана көрккө бөлүнөт. Жаш карынын баары чогулуп, оюн-зоок ойношот. Норуз токчулуктун, молчулуктун, мол түшүмдүн, ырыскынын жаз майрамы катары белгиленген.
биздин репортаж аягына чыкты. Сиздерге ден соолук, жазга маанай жана аманчылык каалап кетмекмин. Көрүшкөнчө.